созбош керек. Дарбазашчылар созса ушундай жазага тартылып калышы толук мүмкүн. Азыр дарбазага сокку узатса болот. Сокку узатылды жада гол. Нурбаткен бүгүнкү oyunda esepti açtı. Esep 0-1. 9. nomerde oyuncu Eltay Mırzayev bolçu. Eltay Mırzaev'ti hiç kim karap aga toskol bolgon деле hiç kim жок болуп калды. Дагы Eltay бул учурда натыйжалуу пайдаланып дарбазага сокку жолдой алды. Esep 0-1. Мындай командалардын катарын толуктады десек болот. Азыр Нурбаккендин чабуулу жана гол. Сол канаттан 11 номер команда капитаны 2-1 эсебимизге тартуулады. Нуртай Абдыраманов сол канаттан барды дагы сол менен кубаттуу соккусун дарбазачыдан өтүп андан ары 2-1 эсепти бизге тартуулап жатат. Бийигирээк кеткен экен, андыктан дарбазачы тоса албай калгандыгын көрдүк. Мына жакыныраак ракурстан көрөлү. Себеби жогорку лигада ойноп жүргөн оюнчулар болчу. Бир топ ой, мындай кооз голду эч ким күткөн эмес. Жеке мен дагы кара сунун оюнчулары дагы күтпөй турган болчу. Андыктан 23 номердеги Нурбаткен оюнчусу Исманалиев уулу Адилет бизге 3 голду тартуулап жатат. Дээрлик жарым аянттан сокку узатылды дагы. Эсеп 3-1 жетүүдө. Мына кайталоодон улам көрүп алалы. Бул соккуну дарбазачы деле күтпөй тургандай. Күтсө деле бул топко жеткен жок. Эмнегедир? Замир Далашевдин алмаштыруудан чыккан дарбазачысы деле бул соккуну кайтара алган жок. Бул чабуулга Нурбаткен кандай жооп берет? Эч ким жок, алдыга бара жатат. Сокку бар жана гол. Эсеп 4-0. Сен гол урбасаң сага гол урат деген футболдогу термин, футболдогу сөз ушул жерде иштеп жатат десек туура болот. Анткени контр чабуул менен Нурбаткен 4-чү голду бизге тартуулап жатат. Кайталоодон да бир өт көрүп алалы. Мына эч ким жок. Алдыда Нурбаткендин дээрлик 4 оюнчусу алдыга чыгып кеткен экен. Коргоочулар артта калып калган. Мына 4 оюнчу алдыда жүрөт. Ага каршы 2 коргоочу. 2 коргоочу тең экөө тең артта калууда. Жакыныраак ракурстан дагы бир рет көрүп алалы. Тоскоол болгон дагы эч ким жок.